туруп илгертен жашап келгенбиз, баардыгыбыз ынтымакта жашашыбыз керек. Эң негизгиси ниетибиз түз болуш керек. Мамлекет Кудайым буйруса, мына урматтуу президентибиз баардык нерселерди мына жеке өзү көзөмөлгө алган, баардык нерселер жүрөгүндө болуп келген ушул чегара маселесин келген күндөн баштап туруп, мына элибизге чечип берем деген уадасы бар эле. Бүгүнкү күндө толугу менен кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына чегара маселеси чечилди. Эми баса Rahatsızlık bildiremin bizi değil mal bolğan okuya oldu. Bepildilik olsun. Бул букка ошол жаңы үйлөрдүн чек арага байланыштуу көчүрүлүп жаткан Достук айылынын тургундары үчүн так ушул жерден Баткен шаарынын Чет булак кварталынан жер берилип, ушул жерге үйлөр салынып жатат. Ооба, иштеп атат. Былтыр мисалы үчүн штраф келгенде биздин мен айдап жүргөн машинеге аябай көп сумма. Быйыл что-то жок да, почему? Ошондой эле нарушениялар болуп жатыш керек, по-моему. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн Кыргыз-Тажик ортосундагы 1924 бери чечилбей келе жаткан чегара маселеси чечилип, түбөлүккө чекит коюлду. Эки тарапка эле эмес, адамдар менен istep kүйүп кетиптир. Мына үч теректе аяктан прямой келип жака түшүп кетиптир. Адамдар чыкканга успеть этпей калыптыр уже. Большинство проблем в селах одинаковы: неразвитая инфраструктура, проблемы обеспечения чистой питьевой водой, создания социальных условий и многое другое. Но одни работают над тем, чтобы улучшить экономическое положение, другие готовы. Окутуунун жана бүтүрүү экзамендерин жыйынтыктоочу балдары кесиптик окуу жайларына тапшырууда профилдик предметтер боюнча суммалык балл түрүндө эсепке алынат. Кытай Кыргызстанга Аксу биздин каналга катталып, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача 12 жылдык билим берүүдө айдоочу тартыш чегара тилкелери эч качан бир тараптын пайдасына чечилген эмес. Эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынып, компромисске келүү менен жөнгө салынары бышык. Мына ушундай кадамдарды соңку жылдары Кыргыз